Медина Арыкбаев жакында Израиль жергесинде өткөн самбо боюнча дүйнөлүк мелдеште жеңишке жетип, алтын медалга ээ болду. Спортчу таймаш учурунда чет элдик балбандар менен күч сынашып, жыйынтыгында Кыргызстандын намысын татыктуу коргой алды. Жакында эле дүйнө жүзүнүн чемпионаты Израиль шаарында өттү. Ал чемпионатка мен 82 кг салмакка чейин күч сынаштым. Ал жерге чемпионатка 22 мамлекеттен келди. 22 мамлекеттен катышуучулар болду. Ошо 82 кг салмакка чейин күч сынашып, алтын медалды жеңип келдим. Бул мезгилге чейин Медин мырза Грецияда өткөн мелдешке катышып, ал жактан күтүүсүз жеңишке жеткен. Ошондой эле спортчу жергиликтүү иш-чараларда бир нече ирет алдыңкы орунду багындырган. Греция шаарында өткөн ошол эле чемпионатта алтын медалды жеңип келгем. Бул менин экинчи жолку алтын медалым десем жаңылышпайм. Спортчу бул жетишкендик менен чектелип калбай, алдыда өтө турган дүйнөлүк мелдештерге катышууну көздөп, учурда тынымсыз машыгып жаткан чагы. Каарман Медин мырза 8 жашынан тарта спорт менен тынымсыз машыгып келет. Алгач спорт жөн гана хобби болсо, бара-бара жашоосунун айрым алгыс бөлүгүнө айланган. Айта кетсек, учурда ал спорттун 5 түрү боюнча чебер наамын алган. Негизинен айтсам, мен Кыргызстандын спорттун 5 түрүнөн спорт чеберимин. Самбо, дзюдо, кул аттоо, кыргыз күрөш, jiu-jitsu деп коет. Ошол немелерден алгам да. Мыктылардын мыктысы аталган Медина Арыкбаев келечекте кыргыз спортун өнүктүрүп, дүйнөгө белгилүү мушкерлерди даярдоону максат кылат.